Бул Мухаммад Алижан уулу. Ал Оштогу жогорку окуу жайлардын биринде 2-курста окуйт. Органикалык жер семирткичтерди өстүрүүгө кызыгат. Балырлардын айыл чарба азыктарга пайдалуу жактарын аныктоо менен аны айыл чарбасында колдонуу жолдорун изилдөөдө өз билимин сынап келе жатат. Жаш изилдөөчүнүн айтымында балырларды айыл чарбада экологиялык таза жана натыйжалуу жер семирткич катары колдонсо болот дейт. Азыркы көрүп турганыңыздардай бул хлорелланы менин эжекем тапшырма берди. Айылыңардан барып суу алып келип анализ жүргүзгүлө деп. Ошондуктан мен барып өз айылымдан, караван айылымдан алып келип, азыр ушул балырларды көбөйтүрүү процессинде иш ашырып жатабыз. Спирулина жана хлорелла сыяктуу балырлар спортчулар жана ден соолугуна кам көргөн адамдар арасында популярдуу. Мухаммад Алижан уулу да ушул багытта иш алып барып, жакынкы аралыкта балырдан протеин өндүрүүнү пландап жатат. Спирулина азыр өзүнүн сухой массасында 60-70% белоктордон турат. Жана витамин, аминокислоталар жана минералдык веществолор менен бай. Спирулинаны азыр биз бөлүп алып, биомассасын алып, анын курутуп, порошок кылып жасап, продукция кылып чыгаралы деген ниеттемин. Балырлар экосистемада маанилүү, алар кычкылтек чыгарып, сууда зыяндуу заттарды тазалайт. Мындан тышкары глобалдык жылуулукту азайтууга да жардам берет. Кыргызстанда балырларды айыл чарбасында колдонсок түшүмдү жогорулатууга болоорун айткан окутуучу ар бир аймакта балырларды лабораторияда изилдеп, алардын пайдасын көрүүгө мүмкүнчүлүк бар дейт. Ал эми биздин мына өстүргөн балырлардын эмнеси жакшы? Бул деген ошол өсүмдүктүн сырткы мындай сыртынан муну мындай спрей түрүндө чачса